С-10 парашюту менен биринчи корабельный группа секирип жаткандыгынан силер С-10 менен кандай түшүштү билесиңер. Секирүү учурунда дагы кичине алмашышы мүмкүн, бирок кичине эле алмашуу болот. Аэропорттун кетип бараткан жолу оң колуңарда болуш керек. Караульный городок сол колуңарда болуш керек. Бүгүн парашюттан биринчи жолу секирдик. Буюрса жакшы, бүт аракеттерди көрсөткөн ыкмаларды бүт толугу менен аткардык. Жакшы буюрса түшүп алдык жерге. Буга дейин 18 күн өзүбүздүн бригадабызда инструкторлор сабак өтүп баарын үйрөттү. Жерде асманда кандай бири-бирибизге кандай келатканды, кандай бири-бирибизден качабыз, ошонун баарын үйрөткөн. Буюрса бүгүн секирдик, биринчи жолу секирдим. Биринчи секиргенде аябай эле коркунуч болот экен. Буюрса жакшы түшүп алдык. Бүт кыймыл аракетти көрсөткөн боюнча аткардык инструкторлор. 8 январдан баштап аба десанттык машыгууну даярданып баштаганбыз. Даярданып баштаганда ошо бизден сабак өткөндөрүбүзгө чоң рахмат. Ошолор бизге морально, психологический, физический навыктарды проявлять этип жардам берди бизге. Биринчи секирдик. Вертолетко отуруп атканда эч кандай ой деле болгон жок. Биринчи киши секиргенден кийин ошо нерсе жагып кетти окшойт мага. Артынан айткандай эле сабакта өтүлгөндөй эле кылдым. Өтө жакшы. Негизинен коркунуч болот бекен ошо секирип атканда? Биринчи ошо секиргиче бир 10 секунд алгалы, бир 5 секунд алгалы. Биринчи киши кеткенден кийин ошондо бир болот экен, андан кийин өзүң ордуңа келесиң.